Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma ma ba'du. Assalamu alaikum hurmatly okuwçylar. Biz Muhtasarul Viqoya atlı kitapten sabagыбызды uğlantıqdabız. Ötken sabagыбızda namazdın içindeki vaciplerdi bayanda büttük ele. Kudayım buyursa bugünkü sabagыбыз bu namaz okudun erecesi, namazın içindeki sünnet jana mustahab amaldardı bayandoo menen birgelikte bolmokçu. Kuday Taalam bardığımızga tuğra түшүнүк bersin. Ar bir düşüngön nersebиz menen amal kılууга мүмкүнчүлүк bersin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا أراد الشروع كبر بلا مد الهمزة والباء ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه. Adattagындай birinci bul süйлömdü sözmösöz kotorup alıp, andan keyin bul süylöm içindeki sözlördü çeşmelöөгө kirişeli. Egerde namazdı baştoonu niyet kılsa, iki baş barmağın kulaklarının jumşagına tiygizgen abalda hamza menen ba tamgalardan sozboston takbir aytat deydi. Urmatlı okuwçular, bu süйлömdögü takbir aytuudan maksat mına ошол Allahu Akbar degen söz. Ötkön sabaklarımızda ayttık ele, uşul Allahu Akbar degen sözde aytуу arkılуу dünyölük işlerdi özübüzge aram kılуу bu namazın sırtkı farzlarından bolot dep. Al эми ушул Allahu Akbar degen sözde aytуу bu vacip bolot. Mına ошо колду кулактын тушуна чейин көтөрүү бул сүннөт болот. Эми ошо баш бармактарды кулактын жумшагына тийгизүү бул мустахаб амалдардан болот. Эмне себептен десе, себеби ушул манжаларыбызды баш бармактарыбызды кулактын жумшагына тийгизсек, биздин колдорубуз кулактын тушуна чейин көтөрүлдү деген сөз болот. Эми сүйлөмдүн ичине кайра турган болсок, урматтуу окуучулар, бул жерде китептин жазуучусу эмне деп жатат? Биринчисинен Allahu Akbar деген takbirдин акыркы тамгасын сүкүн кылуу айтуу бул мустахаб болот. Мына ушул сөздү айткан кезибизде Allahu Akbar дегенибизде акыркы тамга ро тамгасыны сүкүн кылып айтуу бул мустахаб амалдардан. Бул бир. Экинчиси, ушул сүйлөмдүн ичинде Allahu Akbar деген сөздү деги Аллах деген сөздү алифини созбостон айтыш керек дейт. Эгерде биз мад кылып созуп айта турган болсок, анда Фатху Бабил Иная деген китепте намаз бузулат деп келген. Эгерде атайын ушинтип айта турган болсо, адам динден чыгат деген жерлер дагы бар. Себеби Аллаху Акбар деп созуп айта турган болсок, бул суроо пайда болот. Аллах улуубу деген. Мына ошондуктан урматтуу окуучулар, биз Аллах деген сөздүн алифини созуп Аллаху Акбар деп айтпашыбыз керек. Бирок ушул эле маселени Умдатур Риая китебинде эгерде ушундай созо турган болсо, намаз бузулбайт деген жерлери бар дагы. Бирок Хашияту Ибни Абидин китебинде дагы ошол Фатху Бабил Иная дагы сөздү колдоп айтылган. Кыскасы, Аллаху Акбар деген сөздүн, Аллах деген сөздүн алифини созбошубуз керек. Ошондой эле Акбар деген сөздүн дагы алифин созбой айтуу зарыл. Эгер созуп айта турган болсо, Аллаху Акбар дей турган болсо дагы намаз бузулат деп алымдарыбыз айтышат. Жана ошондой эле ушул Акбар деген сөздөгү ба тамгасын дагы созбой айтыш керек. Эгерде Аллаху Акбар деп айта турган болсок, китептерибизде келет намаз бузулат деп. Мына ошондуктан бул маселеде урматтуу окуучулар, биз аябай дыккат менен өтө көңүл буруп ушул сөздөрдү айтышыбыз керек. Маани беришибиз керек. Кантип айтабыз? Алифти созбойбуз. Аллаху дебейбиз, же Акбар дебейбиз, же Акбар дебейбиз. Эмне деткенбиз? Аллаху Акбар. Мына ушинтип так дана эч бир ашыкча нерсе кошбоштон айтышыбыз керек. Экинчи бул сүйлөмдөгү айта турган маселе ошо кулактын жумшак кулакка чейин көтөрүү тууралуу биздин алымдарыбыздын 3 пикири бар. Кайсыл убакытта көтөрүлүш керек? Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча биринчи колду көтөрүп анан такбир айтат. Биринчи колду көтөрөбүз, андан кийин Аллаху Акбар дейбиз.
Kээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча такбир айтканча кол көтөрүлөт. Аллаху акбар деп айтылат дейт. Кээ бир алымдарыбыз айтат, такбирден кийин кол көтөрөт дейт. Бул үч түрдүн баары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылынган деп алымдарыбыз айтышат. Андыктан баары менен амал кылса болот. Бирок биринчи ыкма эң жакшы ыкмасы болот. Кандай экен? Биринчи колубузду көтөрөбүз кулакка чейин, кулактын ушуна чейин, андан кийин Аллаху акбар деген сөздү айтабыз. Мына ушул жерде дагы бир маани бере турган нерсе, такбир айтканда кээ бир адамдар баштарын ылдый өйдө кылышат го, мына Аллаху акбар деп. Мына ушул нерсе туура эмес. Бул нерсе бидат болот. Башыбызды такбир айткан кезибизде кыймылдатпашыбыз керек, бирдей калыпта турушубуз керек. Ошондой эле такбир айтканда колунун манжаларын өз абалында коебуз. Мындай жабып албайбыз, ачып жумуп албайбыз, жазып албайбыз, жазык албайбыз, бириктирип албайбыз. Жөн өз абалында эмне кылат экенбиз? Алабыз. Коебуз да анан такбирде эмне кылабыз? Кыблага жүздөнтүп ушу алакандарыбызды Аллаху акбар деген сөздү айтабыз. Вал мар'ату тарфау ядайха хизаа манкибайха. Аял эки колун ийине чейин көтөрөт. Аял намазда колун каерге чейин көтөрүүсү тууралуу Абу Ханифа рахматуллахи алейхиден эки пикир айтылган. Биринчи пикир, аял намазга киришүүдө колун ийине чейин көтөрөт дейт. Ушундай кылып көтөрүп Аллаху акбар дейт. Экинчи пикир, аял намазга киришүүдө колун эркек сыяктуу эмне кылат? Кулагына чейин көтөрөт дейт. Бирок фатва мына ушул биринчи пикирге берилген. Эмне кылат экен? Колду ийинге чейин көтөрүлүш керек. Аялдыкы. Ва яжузу би кулли ма далла ала ta'zimin. Ва яжузу би кулли ма далла ала ta'zimin. Аллах Тааланын улуулугун көрсөткөн ар бир сөз менен намазды баштоого болот. Бул сүйлөмдө китептин жазуучусу намазды кайсыл сөз менен баштаса намаз дурус болот дегенди биз менен сиздерге түшүндүрүп кетип атат. Бизде адатта эмне дейбиз? Дайыма эле Аллаху акбар деген сөздү айтабыз. Бирок алымдарыбыз айтат, ошол жараткандын улуулугун көрсөтө турган, жараткандын улуулугуна далалат кыла турган любой сөз менен, любой кандай сөз болбосун, биз аны колдонсок боло берет дейт. Мисалга Аллаху азим, Аллаху ар-рахману ажал, жана башка Аллах жалла жалалуху деген мисалга. Деген Аллах кыскасы Аллах Тааланын улуулугун көрсөтөбү, ал сөз менен баштаса болот. Бирок мына ушул сөздөрдүн арасынан жогоруда айтканыбыздай Аллаху акбар деген сөз менен өзү менен баштоо важип болот. Андыктан урматтуу окуучулар, биз намазыбызды эмне менен башташыбыз керек экен? Важипти таштабай Аллаху акбар деген сөз менен башташыбыз керек. Эгерде андан башка сөздү дагы айтсак, мисалга ар-рахману акбар десек деле намазыбыз намаз боло берет. Болгону важипти таштаган болуп макрух болуп калат. Ла яшубу бидуаин. Ла яшубу бидуаин. Аллах Тааланын улуулугун көрсөткөн сөздү дуа менен аралаштырылбайт. Дуа менен аралаштырып айтпашыбыз керек. Мисалы үчүн ошо намазды баштаган кезде Аллахумма гфирли деп баштайын десек, анда намазыбыз намаз болбой калат. Мына ошондуктан калыс, таза Аллах Тааланын улуулугун көрсөткөн сөздү колдонушубуз керек. Валау бил фарисияти. Эгер канчалык мына ошол такбир тахрима перс тилинде болсо да эле дурус боло берет дейт. Урматтуу окуучулар, перс тилинде деп атат. Эми бул биз кыргыз тилинде десек деле боло берет. Эгерде Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча кыргыз тилинде Аллах улуу, Кудай улуу деп намазды баштасак, намазыбыз эмне болот экен? Дурус боло берет. Бирок эки имамдын көз карашы боюнча эгерде араб тилин билбесе, ошондо гана дурус болот деген эмне бар? Сөз айтылган. Бул маселеде Абу Ханифа менен шакирттердин ортосунда эмне бар экен? Талаш бар экен. Ушул Аллах Тааланын улуулугун көрсөткөн сөздү араб тилинде гана айтыш керекби? Же болбосо башка тилде да айтса болобу дегенде, Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча араб тилиден башка кандай тил болбосун, Аллах Тааланын улуулугун көрсөтө турган болсо, ага далалат кыла турган болсо, аны мен баштаганга болот дейт. Ал эми шакирттеринин көз карашы боюнча, эгерде араб тилини билген адам араб тилинен башка сөз менен баштай турган болсо, намаз дурус болбойт деген сөздү айткан. Тек гана үзүр менен болот деген. Бирок бул маселеде
жерде Абу Ханифанын сөзүнө фатва берилген. Ошондуктан биз араб тилинен эмес, араб тилинен башка тил менен да эле Аллах улуу деген сөздү айтып намазыбызды окусак фарз эмне болот экен? Ордуна келе берет. Албетте жогоруда айтканыбыздай Аллаху акбар деген сөздү айтуу бул эмне болот? Важип болот. Лал қираату биха илля би узрин ва бихи юфта. Намазда перс тилинде Куран окууга болбойт, бирок үзүр менен гана окуса болот. Ошол дурус болбогондугуна фатва берилген дейт. Кыскасы, намаздын ичинде Куранды перс тили эмес, кыргыз тили, орус тили, түрк тили, өзбек тили, тажик тили, кыскасы кайсы тил менен болбосун, намаздын ичинде ошол Куранды ошол тил менен окуса болбойбу дегенде аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи менен Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча араб тилиден башка тилдер менен да Куранды котормосун окуса болот дейт. Эки имамдын көз карашы боюнча араб тилин билбеген адамдарга гана болот, ал эми араб тилин билгендерге болбойт дейт. Бул маселеде эмне шакирттеринин Абу Ханифа шакирттеринин сөзүнө кайткандыктан фатва шакирттеринин сөзүнө берилген. Мына ошондуктан Куран маселесинде эмне экен? Шакирттеринин сөзү менен амал кылынат. Кимде ким араб тилини билбесе, мына ошол үйрөнгөнгө чейин, жанагы сүрө үйрөнгөнгө чейин эмне кылат экен? Бир аят үйрөнгөнгө чейин кыргыз тилинде эгер котормосун билсе, ошону менен намаз окуса эмне экен? Болот дейт. وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ فِي كُلِّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ. Namaz okuvchi har bir sunnat zikir o'qila turgan qiyamda emne qilat ekan? Turuda o'ng qo'lin sol qo'lin üstüne kindiktin astına qo'yot deydi. Бұл сүйлөмдө 3 маселе тууралуу айтылган. Эң биринчиси колду киндиктин кайерге коюш керек деген маселеси. Алымдарыбыз айтат, колду киндиктин астына коюу керек дейт. Экинчи маселе колду кандай абалда коюш керек дегенде бул тууралуу 2 пикир айтылган. Биринчи пикир оң колунун баш бармагы жана чыпалагы менен сол колунун билегин эки жагына ушундай кармап 3 манжасын эмне кылат? Билегин үстүнө коёт дейт. Мына ушинтип коюш керек. Мына экөөбү эмне болот экен? Эки жарабынан болот мына. Болобу үчөөбү эмне болот? Билектин үстүндө турат дейт. Бул бир пикир. Экинчи пикир келет. Оң колунун баш бармагы менен чыпалагынын жана анын жанындагы аты жок менен эмне кылат? Билегин кармайт да эки манжасын билегин үстүнө коёт дейт. Мынтип келет. Экиден риваят бар, бирок алымдарыбыз айтат, ошол биринчиси жакшыраак дейт. Биринчиси жакшыраак дегенде эмне кылат экенбиз? Баш бармак менен чыпалак билектен эки тарабынан ушундай кучактап кармагандан кийин 3 манжабызды эмне кылабыз? Билектин үстүнө коёбуз дейт. Бул сүйлөмдө айтылган 3-чү маселе кайсыл убакыттарда колду коюу сүннөт болот дегенде. Алымдарыбыз айтат, кайсыл жерде узун зикир боло турган болсо, мына ошол жерде биз колду байлап киндиктин астына эмне кылышыбыз керек? Коюшубуз керек. Мисалга, сана окуганда колду киндиктин астына коёбуз, кунут дуасын окуганда коёбуз, жаназа намазынын такбирлеринде коёбуз. Себеби ал жерлерде эмне бар? Узун сүннөт болгон зикирлер бар, дуалар бар. Ошондой жерлерде эмне кылат экенбиз? Колубузду байлап алабыз. Анан кайерге коюуду түшүндүк. Биздики эмне экен? Киндиктин астына коюлат. Албетте бул тууралуу биз менен башка мазхабтардын ортосунда талаштар бар. Иншалла ал тууралуу мындан кийин булардын шарттарын окуган кезде Кудай буйруса өтөбүз. وَيُرْسِلُ فِي قَوْمَةِ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ. Rüküden kaytıp tüz turganda jana ayit namazlarının 6 koşumça takbirlerinin arasında, ortasında kollarını baylabay boş koyot deydi. Biz Samiyallahu limen hamidah deb rüküden kaytkanımızda turabız. Bir tasbih ölçümünce. Mına uşul jerde namaz okuvchunun kolu emne turat? Kolu baylanbay boş turat deydi. Jana oşonda ele ayit namazında biz 6 takbir koşumça var dedik. 3 takbir birinci rekette, 3 takbir ikinci rekette. Mına oşol 3 takbirden biri-birinin ortasında dağın. Birinci takbirden keyin kolubuz boş bolot. İkinci takbirde aytkandan keyin kolubuz boş bolot birinci rekette de. Üçüncü takbirden keyin dağın kolubuz ne kılabız? Baylayız emi. Birok ikinci rekette olsa 3 takbirden keyin dağın kolubuz emne bolot eken boş koyuverişimiz gerek. Mesela Allahu Akbar dedik, kol boş durat. Kol baylanbaydı.
Summa yusni, andan keyin sana o'qiydi. Qo'lni kindiktің астына baylagandan keyin sana o'qiydi deydi. Takbiri tahrimi aytib, qo'llarini kindiktің астына qo'ygandan keyin sana o'qiydi. Bu sana o'qu imamga uyugan adamga, jana жалгыз namaz o'quvchiga dag'in sünnet amal bo'lib eseptilet. Har birimizga. Жалгыз namaz o'qiysizmi, imamsizmi, ayırması yo'q. Bo'lg'oni, agarda imamga uyugan adam jariya o'qila turgan namazlarda, uyinni chiqarib o'qila turgan namazlarda imam Qur'on o'qib yotgan kezde kelib uyugan bo'lsa, anda sanani o'qusi makruh bo'ladi. Teskarisincha күнөө bo'lib eseptilet. Sebebi imamning Qur'onning o'qib yotgan Qur'onning o'g'u imamga uyugan kişinin moyununa ne olur? Mildet bo'ladi. Allah Taala Qur'onda ne deydi? Eğer de Qur'on o'qilsa, sizlar ne qilinglar? Quloq salvaga quloq töşüp, sükut qilinglar, unchiqmay turg'inglar degan. Mana shu oyatning negizinde imamni o'g'u bizning moyunimizga ne bo'lgan? Vacip bo'lgan. Shundaqdan sünnet uchun bo'lib, vacipni tashlov shariatda mumkin emas. Wala yuvajjihu inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين degan Qur'ondan kelgan bir oyatni mana shu sana o'qigan kezde nima qilib o'qib ayt deydi. Jo'g'oridagi duoni hozir aytgan duomizdir. O'quv turali olimlarimizning o'rtasida talash bor. Birinchi İmam Abu Hanifa jana İmam Muhammad rahmatullohi alayhining ko'z qarashi bo'yicha jo'g'oridagi duo farz namozlarda o'qilmaydi deydi. Ikkinchi fikr İmam Abu Yusuf rahmatullohi alayhining ko'z qarashi bo'yicha jo'g'oridagi duo farz namozlarida o'qiladi deydi. Bu masalada fatva Abu Hanifa bilan İmam Muhammadning ko'z qarashina berilgan. Alemi nafil namozlarda o'qigan bo'lsangiz, sunnat muakkada emas, vojibdir emas, nafil namozlarda bu duoni o'qisangiz bo'ladi. ويتأوذ للقراءة لا للثناء فيقوله المسبوق للمؤتم ويؤخره عن تكبيرات الإيدين. Kur'an oku üçün A'udhu billahi mineşşeytanirracim deb aytadi. Sana oku üçün aytmaydi. Andaqdan namazga kechigib kelgan adam A'udhu billahi mineşşeytanirracim deb aytadi. Alemi imamga namazning boshidan uyugan adam A'udhu billahi mineşşeytanirracim deb aytmaydi. Jana o'shonday ele ayit namazlarning takbirlaridan keyin anan A'udhu billahi mineşşeytanirracim aytiladi. Bu söylemde kitapning yozuvchisi A'udhu billahi mineşşeytanirracimni qaysi yerde, emne sebepten aytilganligi turali bayanlagan. A'udhu billahi mineşşeytanirracimning so'zi qaysi yerde, jana qachon o'quv kerakligi turali mazhab olimlarimizning o'rtasida iki fikr aytilgan. Birinchi İmam Abu Hanifa bilan İmam Muhammad rahmatullohi alayhining ko'z qarashi bo'yicha namaz o'quvchi adam A'udhu billahi mineşşeytanirracim so'zin sanadan keyin Qur'on o'quvdan ostida aytadi. Sanani o'qidi, subhanakallohumma o'qib bitdi, anan A'udhu billahi mineşşeytanirracim deb aytadi. Alemi İmam Abu Yusuf rahmatullohi alayhining ko'z qarashi bo'yicha namaz o'quvchi adam A'udhu billahi mineşşeytanirracim deb sana uchun o'qiydi deydi. Sana uchun aytiladi deydi. Bizning mazhabda o'ta bir miqti kitoblardan biri, fatva kitoblarining biri. Xulasatul Fatawa kitobida İmam Abu Yusuf rahmatullohi alayhining fikri to'g'ri deb aytilgan. Alemi Fath babi Inaya jana boshqa kitoblarda İmam Abu Hanifa bilan İmam Muhammad rahmatullohi alayhilarning ko'z qarashlari to'g'ri deb aytgan. Andaqdan bu masalada o'sha matndagi so'z bilan amal qilinadi. Taqtab aytganda A'udhu billahi mineşşeytanirracim Qur'on o'quvdan ostida aytiladi degan so'z. Albatta bu iki fikirning natijasi bir qancha misollarda ochiqqa chiqadi. Misolga İmam Abu Hanifa bilan İmam Muhammadning ko'z qarashlari bo'yicha imamga uyugan adam A'udhu billahi mineşşeytanirracim so'zini o'qib aytdi. Sebebi Al-Qur'on o'qib aytdi deydi. Biroq Abu Yusufning ko'z qarashi bo'yicha A'udhu billahi mineşşeytanirracim deb aytadi. Ikkinchi ochiqqa chiqadigan jeri İmam Abu Hanifa bilan İmam Muhammad rahmatullohi alayhining ko'z qarashi bo'yicha ayet namazlarının takbirlerinden keyin imam A'udhu billahi mineşşeytanirracim o'qiydi. Alemi İmam Abu Yusuf'un ko'z qarashi bo'yicha imam jana uyugan adam sanadan keyin takbirlerden aldın ne aytadi? A'udhu billahi mineşşeytanirracim deb aytadi degan yerler var kitoblarimizda. Üçüncü İmam Abu Hanifa bilan İmam Muhammad'ın ko'z qarashlari bo'yicha namazga kechigib kelib uyugan adam qalgan reketlerini o'quv uchun turgan kezde ordudan imam salom bergandan keyin turgan kezde A'udhu billahi mineşşeytanirracim so'zini aytadi.
Анткени ал Кур'ан окуйт. Ал эми имам Абу Юсуфтун пикири боюнча эки жолу айтат. Бир жолу жаңы уюган кезде санадан кийин, экинчи жолу калган рекеттерди окуу үчүн турган кезде айтат деп китептерибизде келет. Жана бул жерде бир кошумча кылып турган нерсе, Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Ошол 4 рекет намаз окуйбузбу, 3 рекеттик намаз окуйбузбу, 2 рекеттик окуйбузбу, айырмасы жок. Ошол башында бир жолу айтылат. Бир жолу айтуу сүннөт. Санадан кийин бир жолу айтабыз. Кийинки рекеттерде Ауzu billahi mineşşeytanirracim деген сөз эмне айтылбайт. Ва юсаммила байнал фатихати ва сурати. Бисмиллахиррахманиррахимди айтат, бирок аны Фатиха менен сүрөнүн ортосунда айтпайт. Кыскасы Бисмиллахиррахманиррахимди ар бир рекеттин башында Кур'ан окуудун астында айтылат. Биринчи рекетте Ауzu billahi mineşşeytanirracimден кийин калган рекеттерде ошол Фатиха сүрөсүдөн мурун айтуу эмне экен? Сүннөт амалдардан болот. Эгерде бир адам Ауzu billahi mineşşeytanirracim сөзүн айтуудан мурун Бисмиллахиррахманиррахим деп айткан болсо, аны кайра айтат. Кайра башынан айтыш керек болот. Ал эми эгерде Бисмиллахиррахманиррахимди айтууну унутуп калып, Фатиха сүрөсүн окугандан кийин эсине келсе, Бисмиллахиррахманиррахим кайра эмне болбойт? Айтылбайт. Жана ошондой эле Фатиха менен Зам сүрөнүн ортосунда дагы Бисмиллахиррахманиррахим деп айтуу сүннөт эмес. Бирок айтса макрух болбойт. Имам Мухаммад рахматуллахи алейхинин пикири боюнча купия намаздарда Фатиха менен сүрөнүн ортосунда Бисмиллахиррахманиррахимди айтуу сүннөт деген. Бадаиу Санаи аттуу китепте сүннөт эмес экендигин туура деп айтылган. Мына ошондуктан биз эмне кылбайбыз? Фатиха менен Зам сүрөнүн ортосунда Бисмиллахиррахманиррахим деген сөздү айтпайбыз. Ва юсиррухунна, аларды купия айтабыз. Ауzu billahi mineşşeytanirracimди сананы, бисмилланы биздин мазхабтын көз карашы боюнча эмне экен? Купия айтылат. Аллах таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.